Саламатсыңарбы менин жаш досторум. Силер менен мен Гүлсана Сапаралиевна болмокчумун. Келгиле балдар, сабагыбызды баштаардан мурун бүгүн бизге эки конок келиптир. Алардын ким экенин таап, арабызга кошуп алалы. Мен сулуктук менен бирге келгенмин. Досторду сүйүндүрөм. Ошондо мен киммин? Мен Майрамды, Маанайды жаратам. Маанайды көтөрөм. Кызыктырам. Ошондо мен киммин? Ооба балдар, кайсы белекти тандасам экен деген ойдо турат. Балдар, белек жөнүндө мен да силерге суроо берип көрөйүн. Жооп берип көргүлөчү. Мен акыркы жолу өзүмдүн жанымда отурган классташыма Мадинага белек бергем. Мен акыркы жолу атам мага топ белек кылган. Акыркы жолу мен агаман белек алгам. Акылдуу саат туулган күнүмө белек кылган. Мен келечекте апама машина белек кылууну каалаймын. Мен чоңойгонумда ата-энеме умурага жолдомо беремин. Мен чоңойгондо ата-энеме мен апама кымбаттуу алтын түрлүү күмүштөрдү алып берем жана атама мен чоң үй жана машиналарды алып берем. Мен чоңойсом ата-энемди көптөгөн шаарларга жөнөтөм саякатка. Мен ата-энеме чоңойгондо умурага белек бергим келет. Мен чоңойгондо ата-энеме апама болсо алтын ошого окшогон нерселерди алып берем. Атама болсо машина алып берем. Белек берүү кыргыз элинин маданиятында абдан маанилүү жана терең мазмундагы салт болуп саналат. Айрыкча улуттук ырым-жырымдарга жана салттарга таянып, көп учурда адамдардын ортосундагы мамилени чыңдайт, сый-урматты жана жакшы ниеттерди билдирет. Белек адамга жакшы маанай тартуулайт. Белек алышып беришкиле, себеби белек көңүлдөгү кекти жоготот деп айтылат кээ бир хадистерде. Майрамдарда, туулган күндөрдө бирөөдөн белек алуу да, белек берүү да жакшы жөрөлгө. Бул байырлап келе жаткан салт. Белекти адамдын жаш курагына ылайык тандоо керек. Эң негизгиси белек ошол адамдын көңүлүн көтөрүп, ага кубаныч тартууласын. Бирөөдөн белек алганда анын баасына эмес, кооздугуна көңүл буруңуз. Белек берүүнүн эки түрү бар. Биринчиси символикалык. Бул түрүндө кесиптештер, достор бири-бирине белек тартуулашат. Экинчи түрү бул жакшы көрүүнүн белгиси катары. Бул түрүндө ата-эне менен бала, жубайлар, бир туугандар жакшы көрүү сезимин билдирип, бири-бирине жакшы сөздөрдү айтып белек беришет. Бирөөнүн колдонгон буюмдарын, такта айтканда алтын буюмдарды алганда жаңысын алганы дурус. Себеби эскисин колдонгон адамдын терс энергиясы өтүп калат деген маалыматтар бар. Баш кийимди белекке берүүгө болбойт. Анткени баш кийим улук саналат. Саатты да белек катары бербейт. Анткени жакын адамдардын ортосундагы мамилени суутуп жиберет деген ырым-жырымдарыбыз бар. Айымдарга гүл берүүдө жууп берүүгө болбойт. Ар дайым так санда берүү керек.
Капчык берүүдө курук берүүгө болбойт. Ичине бир аз акча салып койгон дурус. Анткени алган адамдын акча көйгөйү жаралышы мүмкүн деген ишенимдер бар. Балдар, ата-энелер үчүн кандай белек маанилүү деп ойлойсуңар? Бул суроого желеден алынган суроо жооптордун жыйынтык чыгарсак, ата-энелердин 80% балдардын жакшы сөзү жана жанында болуусу белек экенин билдиришти. Балдарыман кымбат баалуу белек күтпөйм. Мен балдарымдын жылуу мамилеси, жылуу сөзү мага ушул чоң белек деп ойлойм. Мен баламдан эл керегине жараган инсан болушун күтөм. Анан эң негизгиси жанында болушун күтөм. Белек күтпөйм, алардын эң белеги денсаулыкта болсо, анан мен жанында болушун каалайт элем. Балдар, ойлонгулачы, Кыргызстанда белек берүү күнү бар деп ойлойсуңарбы? Албетте бар. 14 февраль китепти белекке берүү күнү. Бул күндө окуучулар, студенттер, адамдардын арасында бири-бирине жугумдуу билим каалашып, китепти белекке беришет. Май энелер күнү же энелерге белек берүү күнү. Бул күнү баарыбыз энелерибизди сыйлап колдон келген белектер берели. Балдар, силерге кымбат баадагы белек татуулугу туура келбейт. Анткени сен ата-энеңдин акчасына сатып аласың да, аларды тыйнап коюшуң ыктымал. Ошон үчүн кооз, өзүңдүн эмгегиң менен жасалган буюмду берсең абдан ылайыктуу болот. Белек берүү сөзсүз түрдө жагымдуу, жакшы көрөм деген сыяктуу сөздөр менен коштолгону жакшы. Белек менен кошо эң жакшы жүрөктөн чыккан сөздөрүңдү кагазга жазып эстелик үчүн бер. Жакшы сөз, жагымдуу белек. Келгиле анда балдар, баарыбыз биргеликте ата-энелерге белек жасоону үйрөнөлү.
бардык өлкөлөрдө таралган. Жана бизде бир майрам бар, бул жаңы жыл бардык өлкөлөрдө таралган. Жана жаңы жылда ар кимдерге подарка берет. Белек берүүнүздө энелерге маани берүү керек. Белек берүүдө адамдын оюна жана максатына карап берүү керек. Кандай белек жасоону үйрөндүм, адамдарга кандай белек жагышын үйрөндүм жана мен мындан кийин базарда белек сатып албауга чечиштим. Мен бүгүнкү сабактан белек жасоону үйрөндүм, адамга кандай белек жагышын. Мен негизинде бул сабакта энелерге кандай белектерди берүүнү, энеге кандай мамиле кылышты үйрөндүм. Чындыгында эжеке бул сабак эмоциялуу болду. Мындан кийин дайым ушундай сабак өтөлүчү.